Урматтуу бүтүрүүчүлөр, май айынын аягында жогорку окуу жайга өтүп, окуусун андан ары уланткысы келген абитуриенттер үчүн жалпы республикалык тестирлөөгө катышууга туура келет. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги максаты бул жогорку билим алууга абитуриенттердин даярдык деңгээлин аныктоо. Бүт абитуриенттер алгач негизги тестти тапшыруу бул зарыл шарт. Негизги тест математикалык бөлүмдөн, сөздүк логикалык бөлүмдөн жана эне тилинин практикалык грамматикасы боюнча суроолор бөлүмүнөн турат. Биз мурунку телесабактардын жүрүшүндө математика бөлүмү боюнча сөз кылганбыз. Бүгүн инженердик техникалык, экономикалык, адистиктерге тапшырган абитуриенттер үчүн математика боюнча предметтик тест боюнча сөз кылабыз. Мындай тест эмне үчүн керек? Эмне себептен негизги тесттин математикалык бөлүмү менен чектелбеш керек? Бул суроолорго жооп төмөнкүдөй. Негизги тесттин математикалык бөлүмү мектеп программасын текшербейт. Ал жождорго ийгиликтүү тапшыруу үчүн зарыл болгон аналитикалык көндүмдөрдү баалайт жана ой жүгүртүү көндүмдөр боюнча жалпы тест болуп саналат. Ал инженердик техникалык жана экономикалык профилдеги жождордо окуу үчүн жетишсиз. Математика боюнча предметтик тесттин милдети бир кыйла олуттуу математикалык базалык даярдыкты талап кылган адистиктер боюнча кийинки окууга даярдыкты текшерүү. Математика боюнча предметтик тесттин көрүнүшү кандай болот? Ал эмнени текшерет? Ал тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн кандай даярдыкты көрүш керек? Мына ушундай суроолорго жана башка суроолорго биз мындан кийинки 3 телесабакта жооп бергенге аракеттенебиз. Математика боюнча предметтик тест 40 суроодон турат жана аны аткарууга 80 мүнөт убакыт берилет. 40 суроонун ар бирине карата сизге жооптун 4 варианты сунушталат. Алар А, Б, В, Г деп белгиленет. Сунушталган варианттардын бирөө гана туура болорун эсиңизден чыгарбаңыз. Суроого жооп берүүдө сиз тапшырманы жана жооптун варианттарын кылдат окуп чыгып, туура жоопту тандаңыз. Сунушталган жооптордун варианттарынын ичинен бирөөнү гана тандоо керек экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Тапшырмаларды аткаруу үчүн жана башка ар кандай эскерүүлөрдү жазыш үчүн сизге берилген таза баракты пайдаланыңыз. Тапшырмалардын бир катар үлгүлөрүн карап чыгалы. Биринчи тапшырма. Эгер А, Б'нын суммасы 7-ге барабар болсо жана А, Б'нын көбөйтүндүсү 2-ге барабар болсо, анда А, Б квадрат кошуу А квадрат Б барабар 9, 14, 28, 98. Чыгарылышы. Туюнтманы өзгөртөлү. Ал үчүн кашанын сыртына А, Б жалпы көбөйтүндүсүн чыгарабыз дагы кийинкиге келебиз. А, Б квадрат кошуу А квадрат Б барабар А, Б көбөйтүү А плюс Б. А, Б 2-ге барабар шарт боюнча. Муну алган туюнтманын А, Б'нын ордуна коебуз. Берилген шарт боюнча А менен Б'нын суммасы 7-ге барабар. Ордуна коюштурсак, анда мындай маанини алабыз. 2 көбөйтүлгөн 7 барабар 14. Жооптордун вариантынан 14-тү
Табабыз. Туура жооп бул Б. Экинчи тапшырма. 3 көбөйтүлгөн тамыр алдында 7, кемиттүү 7 көбөйтүлгөн тамыр алдында 3, бөлүнгөн тамыр алдында 3, кемиттүү тамыр алдында 7. Барабар. Тамыр алдында 21, тамыр алдында 7 кошуу тамыр алдында 3, 4, минус 4. Чыгарылышы. Бөлчөктүн алымын көбөйтүндүлөргө ажыратабыз. Бул үчүн 3 тамыр алдында 7 кемиттүү 7 тамыр алдында 3 туюнтмасын өзгөртөбүз. 3 тамыр алдында 7 көбөйтүндүсүндө 3'tü тамыр алдында 3 квадрат кылып, же болбосо 9 3 көбөйтүлгөн 3 кылып киргизебиз. 7 көбөйтүү тамыр алдында 3 көбөйтүндүсүнө тамыр алдында 7'ni 7 көбөйтүлгөн 7 деп киргизебиз. Көбөйтүндүдө биринчи туюнтмада 3 көбөйтүлгөн 7 болуп, экинчи туюнтмада 7 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 3. Эки туюнтмада тең 21 деген сан бар. Аны кашанын сыртына чыгарабыз. Ошентип бөлчөктүн алымынын көбөйтүндүлөргө ажыраттык. Тамыр алдында 21, көбөйтүү кашан ичинде тамыр алдында 3, кемиттүү тамыр алдында 7. Бөлчөктү төмөндөгүдөй кылып жазабыз. Тамыр алдында 21, көбөйтүү тамыр алдында 3, кемиттүү тамыр алдында 7, бөлүнгөн тамыр алдында 3, кемиттүү тамыр алдында 7. Бөлүмүндөгү жана алымындагы тамыр алдында 3, кемиттүү тамыр алдында 7 туюнтмасын кыскартыбыз. Ошентип биздин бөлчөктүн мааниси тамыр алдында 21-ге барабар. Жооптордун ичинен табабыз. Туура жооп А. Кийинки тапшырмага өтөлүк. Минус 4'түн 4-үнчү даражасынан 4-үнчү даражадагы тамырга минус 3'түн 3-үнчү даражасынан 3-үнчү даражадагы тамырды кошобуз. Бул барабар. Минус 7, минус 1, 1, 7. Чыгарылышы. Арифметикалык тамырдын жуп даражасынын аныктамасын пайдаланып, минус 4'түн 4-үнчү даражасынан 4-үнчү даражадагы тамырдын мааниси модуль ичинде минус 4. Бул 4-кө барабар. Минус 3'түн 3-үнчү даражасынан 3-үнчү даражадагы тамырдын мааниси минус 3-кө барабар. Ошентип, минус 4'түн 4-үнчү даражасынан 4-үнчү даражадагы тамырга кошуу минус 3'түн 3-үнчү даражасынан 3-үнчү даражадагы тамырды барабар 4 минус 3 барабар 1. Туура жооп 1. Жооптордун варианттарынын арасынан бул маанини табабыз. Ошентип туура жооп бул Б. 4-үнчү тапшырма. Эгер 3'түн x даражасы 12-ге барабар болсо, жана 12'нин y-деги даражасы
81'ge барабар болсо, анда x көбөйтүү y барабар -3, 3, 4, 9. Чыгарылышы. 12'nin y'dеги даражасы 81'ge барабар экендигин билебиз. Муну колдонуп, 12'ni шарт боюнча 3'түн x'деги даражасы деп белгилеп алабыз. Ошентип, 12'nin y'деги даражасы барабар 3'түн x'деги даражасы, аны y'деги даражага көтөрүп, 3'түн x көбөйтүү y даражасын алабыз. Ошентип, 3'түн x көбөйтүү y даражасы 81'ge барабар. 81'ди 3'түн 4-чү даражасы деп белгилеп алабыз. Төмөндөгү барабардыкты алабыз. 3'түн x көбөйтүү y даражасы барабар 3'түн 4-чү даражасы. Даражанын касиеттерин пайдалануу менен x көбөйтүү y барабар 4 деп белгилейбиз. Туура жооп бул Б. 5-чи тапшырмага өтөлүк. 8'ден 4 тамыр алдында 2'ни кемитүүдөн 2 негиздеги логарифмага кошуу, 8'ге 4 тамыр алдында 2'ни кошуудан 2 негиздеги логарифма барабар 3, 4, 5, 6. Чыгарылышы. Төмөндөгү логарифманын касиеттерин колдонобуз. Ушинтип, 2 логарифманын суммасын биз төмөндөгүдөй кылып жазып алабыз. 8'ден 4 тамыр алдында 2'ни кемитүү, көбөйтүү, 8'ге 4 тамыр алдында 2'ни кошуу, 2 негизиндеги логарифма. Эми логарифманын белгисинин астындагы көбөйтүүчүлөрдү квадраттын айырмасы катары карап, төмөнкү чыгарылышка келебиз. Ошентип, бул сумманын мааниси 5 деген жоопко алып келди. Жооптордун варианттарынын ичинен 5'ти табабыз дагы. Туура жооп бул В. Кийинки тапшырма. Эгер топчуларды даярдап чыгаруучу автомат токтобостон иштегенде X топчуну Y мүнөттө чыгарса, анда ал автомат тынымсыз иштегенде канча саатта Z топчуну даярдай алат? Жооптордун варианттары. YZ бөлүнгөн 60X, XY бөлүнгөн 60Z, 60X бөлүнгөн YZ, 60Y бөлүнгөн XZ. Чыгарылышы. Топчуну даярдап чыгаруу автомат тынымсыз иштегенде Y мүнөттө X топчуну чыгарса, анда ал ар бир топчуну даярдап чыгарууга Y бөлүнгөн X мүнөт убакытты сарптайт. Z топчуну чыгаруу үчүн ал автоматка Z көбөйтүлгөн Y бөлүнгөн X барабар YZ бөлүнгөн X мүнөт талап кылынат. Тапшырмада Z топчуну даярдап чыгарууга автоматка канча саат талап кылынары жөнүндө суралып жаткандыгын унутпашыбыз керек. Демек, келип чыккан мүнөттөрдүн санын сааттардын санына которуу керек болот. Ал үчүн мүнөттөрдүн санын 60ка бөлөбүз.
Ошентип YZ бөлүнгөн 60x саат деген чыгарылышты алабыз. Жооптордун варианттарынын ичинен бул жоопту табабыз. Туура жооп А варианты. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн биз математика боюнча предметтик тесттин алгебра бөлүмүнүн мисалдардын бир катар чыгарылышын карап чыктык. Кийинки телесабакта математиканын башка бөлүмдөрүнүн мисалдардын чыгарылышын үлгүлөрүн карап чыгабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.